Кымбаттуу кыргызстандыктар, азыркы кезде күчүрмөн элибиз жаз камын көрүп, Кудайым мол түшүмдү, тынчтыкты, ынтымакты, жакшылыкты тилеп турган учуру. Анткени бул жыл өлкөбүздүн өнүгүүсү үчүн өтө маанилүү жыл. Президентибиз Сооронбай Жээнбековдун демилгеси менен аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыяланып, элибиздин жаркын келечегине багытталган маанилүү кадамдар жасалууда. Мына ушундай жооптуу мезгилде Кыргызстан элине ынтымак жана биримдик гана керек. Өлкөнүн жана балдарыбыздын келечеги кандай болору өзүбүзгө гана байланыштуу. Ошондуктан бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып эмгек кылалы.